Биздин мектепке чүй губернатору жана зам губернатор, Сокулук районунун акимчилиги, райондогулардын баардыгын чогултуп, айыл өкмөттү баш кылып 7 август күнү биздин мектепке келгениңизди билебиз. Чүй губернаторубуз менен сизге кайрылат элем ушул суроо боюнча. Сиз келип мектепти коросуна кирбестен ушул мектептин тегерекчетинин баардыгын көргөнүңүздө аябай биз ичибизден ыраазы болуп баштадык. Анткени жаңы келген губернатор эл үчүн иштейт деген бизде кичине болсо да үмүт пайда болду. Сиз мектепте айланып жатып ошол пенопласттар түшөйүн дегенди колуңуз менен түртүп көрүп, кандай жер тепкилеп, колуңузду ары бери кылып кыйкырганыңызды биз угуп турдук. Эми сизге суроо. Биз айына 2 миллиондон ашык акча чогултуп берип жаткан мектептин абалы кандай экен? Сизге жактыбы ушул мектептин кебетеси? Мектептин ичин көрдүңүзбү? Балдар кандай партада отурат, кандай стульчиктерде отурат, кандай доскалар бар? Сизге ошол көрүнүш жактыбы? Ыраазы болдуңузбу биздин мектепке, Чыңгыз Айтматов атындагы мектебине? Эми сиз өзүңүздүн жыйынтыгыңызды, оюңузду тактап эл алдына чыгып айтат деген үмүттөбүз. Урматтуу ата-энелер, сиздер мектепке эми мындан кийин фонд үчүн 1 сом да төлөбөшүңүздөр керек. Жана бала бакчага киргизип жатканда мектепке ай сайын анда төлөбөшүңүздөр керек. Себеби дегенде бул мыйзамсыз. Эч бир мыйзамда жазылган эмес, ар бир ата-энени мажбурлап акча төлөйт деген. Бул директорлор өздөрүнчө бир уставтарды жазып, бир укуктарды өздөрүнчө бир пайдаланып алышкан. Эгерде ата-энеси баласына акча төлөй албаса же иштебесе, кайсы бир жерден иштебейт деген справканы кошо алып келип, анан жеңилдик алат деген. Андай укук мектеп директорлоруна эч качан берилген эмес, жана берилбейт да. Эмне себептен биз мектепке акча төлөбөс үчүн барып иштебейт деген справка алып келип, анан жеңилдик алышыбыз керек? Эгерде биз балдарыбызга жөлөк пулду албасак. Эмне себептен биз балдарыбызга ай сайын акча төлөшүбүз керек? Эгерде мамлекет бизге ай сайын жөлөк пул бербесе. Бул үчүн ким жооп берет? Бул урматтуу президент, премьер-министр, спикер жана билим берүү министри сиздерге, ар бириңиздерге өзүнчө кайрылат элек ата-энелердин атынан. Ушул маселени 1 сентябрга чейин чечип, чекит коюп беришиңиздер керек. Ата-энелердин укугу тебеленбеш керек. Ар бир окуучу окуш керек. Себеби дегенде балдар окубай азыр базарларда тачка түртүп, коробка терип, канча деген балдар жетим калып, ата-энеси мигрант болуп талаалап жүрүшөт. Ошондой жетим жесирлерге жардам берип, өз мамлекетибиздин ичиндеги балдарды карай албагандан кийин башка мамлекеттен карыз алып эмне кылабыз? Ай сайын мектепке төлөйбүз, жылына университетке төлөйбүз. Анда ал акчалар кайда кетет? Аларды ким көзөмөлдөйт? Эмне себептен Кыргыз Республикасы башка өлкөлөргө карыз болуп калышыбыз керек? Өзүбүздөн жылына миллион деген акчалар түшөт бюджетке. Эмне себептен биз жылына миллион деген акчаларды башка жактан карызга алабыз? Эмне себептен ошону биз толук түрдө бөлүштүрө албайбыз? Билим берүү тармагын эң биринчи орунда өнүктүрүүгө салым кошушубуз керек бардыгыбыз. Эгерде тарыхыңды билбесең, тегиңди билбесең, тамга тааныбасаң, анда сен келечекте кимсиң? Сен тамга тааныбаган бир маңкуртсуң. Эмне себептен биздин чоңдорубуз, министрлер, депутаттар балдарын чет өлкөдө окутушат? Эмнеге башка жарандар окута алышпайт? Алар эмне Кыргызстандын билимин чанабы? Анда Кыргызстандын элин тонуп, фонд деп акча чогултуп алып, алар балдарын чет өлкөдө окутушабы? Өз элине күйбөгөн, өз элин сүйбөгөн ошондой бийликтин бизге кереги бар беле? Ким жооп берет? Эмне себептен өмүр менен алышкан ак халатчандарды коргой албайбыз? Эмне себептен А деген тамганы тааныккан мугалимдерди коргой албайбыз? Эмне себептен ошол мектептин тазалыгын, ооруканалардын тазалыгын сактаган техничкалардын укугун коргой албайбыз? Эмне себептен аларга көңүл бура албайбыз? Эмне себептен депутаттарды айына 40-50 миңден 100 миңге чейин айлык алышат? Эмнеге мугалимдер алышпайт? Алардын депутаттардын ичкен суусуна чейин, минген машинасы, бензин, үйү, бала чакасы, керек болсо коммунальный услугадан бери мамлекет төлөйт. Эмне себептен мугалимдикин мамлекет төлөй албайт? Эмне себептен врачтыкын мамлекет төлөй албайт? Жөн эле жогорку кеңеште уктап, бирин-бири шылдыңдап, өздөрүнүн кайсы жакта эс алгандарын сайттарга даңазалаган депутаттарга эмне себептен мамлекет каржы бөлүш керек?
келгиле кыргызстандыктар, Кыргызстандын бийлиги өзүбүздүн билимди көтөрүүгө, мамлекетибизди өнүктүрүүгө, келечек муундардын билимдүү болушуна, сабаттуу болушуна салымыбызды кошолу. Келиңиздер, 2-сентябрь күнү баарыңыздарды саат 10-да ак үйдүн алдына чакырабыз. Бул ураанды Бишкек шаарынын көптөгөн мектебинин ата-энелери колдоп жатат. Керек болсо жогорку кеңеште иштеген, ак үйдө иштеген, мамлекеттик тармакта иштеген кызматкерлердин баардыгы колдойт. Алар ачыкка чыга алышпайт. Анткени баардыгы бийликке көз каранды. Мамлекеттик кызматта иштеген кызматчылар бийликке качан керек? Бул шайлоо убагында керек. Мектеп директорлору качан керек? Мугалимдери качан керек? Бул шайлоо убагында керек. Анткени шайлоо убагында ар бир мугалим 5 киши алып барганда ошол акча берген адам үчүн же болбосо келесо бирөө үчүн добушун сатат. Андай кылбаса, ал мамлекеттик кызматта иштей албайт, бала чакасын бага албайт. Мугалимдин айлыгы 8 миңден 12 миң, 14 миңге чейин. 4 баласы бар болсо, айына 500 сомдон төлөгөндө 2 миң сом төлөйт. Тамагын тамгасып коебу? Алар эмне тамак жешпейби? Алар кийим кийбейби? Келге, улуу урматтуу президент, премьер-министр. Бизге президенттин, премьер-министрдин ким болгону, билим берүү министри ким болгону, спикер ким болгону маанилүү эмес. Бизге эл үчүн, жер үчүн күйгөн, келечек муун үчүн күйгөн адамдар жана инсандар керек. Урматтуу ата-энелер, биз мектептерде фондду жоюшубуз керек. Себеби Конституцияда жазылган 45-беренедеги ар бир жаран жалпы билимди бекер алууга укуктуу деген мыйзамды толук түрдө иштешине көмөк көрсөтүшүбүз керек. Эмне себептен мектептерде фонд болуш керек? Ал фонд түзүлгөндөн кийин эмне себептен аны башка укук коргоо органдары текшере албаш керек? Эмне себептен аны бир дагы прокуратура финпол карай албаш керек? Ошондуктан ата-энелер, келиңиздер, Кыргызстандын ата-энелери, баарыңыздар 2-сентябрь күнү ак үйдүн алдына ушул фондду жоюу маселесин көтөрүп, баардыгыңыздарды ак үйдүн алдына чогулушуңуздарга чакырам.